Здесь же без велодорожки. Здесь велодорожки, только здесь у нас будет ограждение. Диагональ ограждение. Здесь у нас бордюр, высокий бордюр будет. А вот эти места чем продукты? Да, вот маленькими мелкими камнями будет туда забиваться и прям сбиваться. Проектирование без кылдык. Кылганда столбулар болбойт деп госэкспертизадан отмена кылды. И нам пришлось полностью столбуларды алып и жердеги сатып. Жок, да. Напольные. А Бурак Сулайманки не убирается? Нет. Столб будет, допустим, 2 метра, ну 3 метра. 3 метра, да. Да, ну 3 метра. Вот было экспертиза. 3 метра какого выглядит? 3 метра она айтқан жоқ, 3 метра она айтқан жоқ. В начале же такого разговора не было. 3 метра именно высота. Да, нет, проект под высоковольтной линией вы расположили вот такие трехметровые опоры освещения металлические. В данный момент без нервных прав, а вот там существующие точка был. Ушул жерден 1000 диаметр менен 2 нитка 2,4 километр су түтүшүн алып келебиз. Бияк ылдый жагы, э? Ылдый да. Бул турган жер азыр турган. Максимум ушул жерге да. Ушул жерге урабыз. Качырыз. Суну мына жерде мына жака арттырып турабыз. Строительство межный период болот. Межный период октябрдан баштап, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрелге чейин. Ушул аралыкта плотина курулуп турган эмне болот, сезон. Ошондо сууну мына жерде мына жака алабыз, мына жака. О кетип аткан канал, Хас канал деген канал ошого салынып, бул жакка бургайт, бургаганда строительство. Биянан бургандан кайра баргандан бул жагына кошулат. Бул нарча шуар кайра дарыяга кошулуп кете берет. Могу жер бургаш керек да. А сен каяктан Сел мындан оны үйдөр турат го. Ошонун бер жагында селекрадис. Ошодон алып чыгып койдук да. Ал мына жер 2 мына. Быйылкы жылдын эсебинен 12 жолу суу токтоду. Анын 8 жолу мына жактан түшкөндөрдөн токтоду, 8 жолу. А 4 жолу Топан сакташына келди. А былтыркы жылы 9 жолу токтоду. Анын 7 жолу мына жылгалардан түшкөн селден токтогон, 2 жолу Топан. Быйылкы жылы кичине жамгыр көбүрөөк болгон үчүн көбүрөөк. А эмки жылы дагы көбүрөөк болсо чоң. Дагы ошондой токтогон. Бүгүн ушул мен биринчи поездкам болду. Биринчи жолу ушул чыктык шаарга. Акбура комплексин көрдүк. Мындай ой жакшы экен. Буга чейин ушу бийликтин баштаган проект экен. Мага да абдан жакты. Муну мен ойлойм ушу улантыш керек албетте. Бул жерде ушул республикалык бюджеттен дагы анча-мынча каражат маселесин чечиш керек. Бул биринчи маселеси ушул. Мындан кийин ушул азыр ушул Алиева көчөсүндө турабыз. Алиева көчөсүндөгү 1 километр 75 метр чарчы жолдун капиталдык ремонту бар экен. Ушул анан эң негизгиси ушул көчөдө жашаган шаарыбыздын тургундарынын суу жана канализация маселеси да чечилип кетип атат. Бул дагы абдан элге да жакшы бир нерсе го деп айтат элем.
ошо анан эң негизгиси болсо ошол биздин таза суу проблемабыз. Ошол азыр ак боран жээги менен ошо өйдө жакка чыгып келдик. Ошол суу маселеси бул эң эле курч маселелердин бири экен. Ошол жерден ошол проектини түзгөн адамдар менен, водоканалдын жетекчилери менен да ошол жерден жолугуп сүйлөштүк. Андан тышкары ошол мен эмки жумага ушул Бишкектен специалисттерди да чакырдым. Ал жерде ошо биздин борборубузда ошол суу маселеси менен иштеген эксперт, адистер, эксперттер бар. Ошолор менен дагы бир кеңешишибиз керек болуп атат. Ошол анткени азыр жасаганда дагы ошол бир туура жолу менен жасашыбыз керек. Бул жерде ошо 2-3 варианты бар. Ошол сууну кантип тазартабыз, кандай суунун эл менен камсыз кылып жеткирүүнү. Ошон үчүн мен ойлойм, бул жерден абдан мындай бир ойлонуп, ошол специалисттерди угуп, адистерди угуп, андан кийин анан бир чечимге келишибиз керек. Кайра келүүнү каражат маселесине такалып атпайбы? Эми акча бул жерде каражат, даже каражатта эмес маселе. Каражат бул чечилет. Бул жерде ошол каражатты туура үнөмдөш керек. Туура расходун туура мындай салыш керек да ошол акчаны. Акчаны салып алып, кайра эле ушундай проблема болгон болбош керек.